Абдуллах бин Джалал мына ушул хикаяны риваят кылат. Бул бүгүнкү күндөгү эң бир зор сабак бере турган хикаялардын бирөөсү. Ал айтат, күндөрдүн бир күнүндө мен жолдо баратсам, өмүрү көрбөгөн бир сулуу кызды байкап көрүп калдым. Анын сулуулугун азыр мен сиздерге айтып бере албайм. Ал ушунчалык мурду башы, жүзү, чачы өзүнө келишкен сулуу кыз экен. Бирок мусулман эмес, христиан кыз экен. Анан ошол жерде бир саамга чейин тигилип карап калдым ошол кызды дейт. Эми өзүмдү билбей калдым дейт ал жерде. Бир карасам эле устазым келип, Жалал, сен бул жерде эмне турасың дейт. Десе устазымды карап айттым, тиги кызды карап тигилип калдым дейт. Карасаңыз ушунчалык сулуу экен. Бой десең бой, бүт баары өзүнө жарашкан кыз экен. Эми ойлонуп калдым. Аллах Таала ушунчалык сулуу кыздарды дагы азаптайбы? Кыяматта ушуларга да азап береби? Деп ойлонуп атам дейт. Анан жанагы устазы не болсо дагы шакирти көкүрөгүнө колу менен таптап уруп, бүгүнкү кылган күнөөң үчүн бир канча жыл өткөндөн кийин ошонун азабын тартасың дейт. Болду, ушул сөздү айтып эле кетип калат. Арадан айлар өттү, жылдар өттү. Так санды билем дейт. 30 жылдан кийин мен ушунчалык каар элем. Азыркы тил менен айтканда, менин Куранды жаттаганда такрорун өтө көп кылгандыктан Куранды ушунчалык таш бекем кылып жаттаган элем дейт. Аны унутуу мүмкүн болбойт эле дейт. Мүмкүн эмес эле дейт. Так 30 жылдан кийин ошол Куранымдын бүт баарын унутуп калдым дейт. Эч нерсе эске келбейт. Баарын уnuттум дейт. Анан кийин жанагы ошол устазымдын айткан сөзү мага эске келди дейт. Ошол бүгүнкү кылган күнөөңдү канча жылдан кийин ошол күнөөңдүн азабын тартасың. Бүгүн күнөө кылсаң, кыямат күн болбосо дагы бул дүйнөдө ошонун азабын тартасың деген кебин мына ушунда гана түшүндүм дейт. Кээ бир адамдар ушул жерде түшүнбөй калышы мүмкүн. Эмне үчүн 30 жылдан кийин Куранын унутту деп. Биринчиден, ал ошо кызды суктануу менен карады эле. Мындайча айтканда, көздүн зынасын кылды эле. Экинчиден, ал менен бир нерселерди ойлонду эле. Ойдун зынасын кылды эле. Үчүнчүдөн, баягы мусулман эмес адамдар эгер күнөө кылса, бүт баары азапталат деген Аллах Тааланын аятына каршы ой жүгүрттү эле. Кантип азаптайт деп кичине нааразы болду эле. Кыскасын айтканда, ал ушунчалык күнөө кылды эле. Ошол күнөөсүнүн натыйжасында Куранды унутуп калды. Эми бүгүнкү күндө биз Кытайдын товарын жеген үммөт бүгүн эч нерсени эстей албайт. Анын эске тутуму дагы начар. Бул эмне себептен? Биринчиден, ушул алкымыбыздын адал эместигинен. Экинчиден, оюбуздун тунук эместигинен. Үчүнчүдөн, көзүбүздү сактабаганыбыздан. Бүгүн Кудайга шүгүр баарыбыз орозобуз. Орозо кармадык. Эми орозо кармаганда биз көзүбүздү дагы тыйышыбыз керек. Бул көздүн дагы орозосу эң бир ибадатка ээ. Анткени эгерде көздү тыйбай орозо кармасаңыз, анда сообуңуз, орозонун сообу толук сизге берилбеши мүмкүн. Ошол үчүн көздүн, ойдун, кулактын, колдун, буттун бүт баарынын орозосун, акысын беришибиз керек. Ошондо гана Аллах Таала баягы өзү мен
ушул орозонун сообун өзүм берем деген соопко толук илешебиз. Устазга суроо берген эле. Эгерде орозону мындай уктоо менен өткөрсөм кандай болот десе, устаз айтты эле. Анын сообун ошо түшүңдө көрөсүң депчи. Ошол сыңарындай орозо кармадыкпы, көздү, кулакты, колду, бутту, бүт баарын тыйышыбыз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.